Урматтуу достор, жалпыңыздар берип аткан суроого жооп берип кетейин. Бул эмне суу бербей атасың деп атасыңар. Бул азыр суу бергени болбойт достор, буга. Суу ичпейт азыр. Мунун канаттары чыгып, ал жерден канаттар чыккандан кийин анан суу ичет. Ага чейин бергени болбойт. Анан көбү жазып атат, карайып кетип деп. Моундай кылганда прозрачный көрүнөт булчу. А мен жакындатып тартканда уже ушундай мунукучу. Секин денелери караят дагы, анан кара түскө айланат. Азыр прозрачный. Азыр мына өзүңөр көрүп аткандай ичи дагы көрүнөт. А муну ичи ишип кеткен эмес, бу жерде организм полный ушул жерде. Ичек, чабак, бирактары ушундай болот. Мына азыр тамак жеп атканы. Анан көп эле нан берип атасың дейт. Нан эмес бу. Эт, жумуртка аралашкан смесь. Өтө суюк берген да болбойт достор. Если тура эмес бергенде уже өлүп калат эле. Бүгүн 3-күн. Бүгүн түнү менен если тирүү калган болсо уже болду, өлбөйт булчу. Уже сөөктөр катыйт, уже треска чоңой баштап атат. Эртең бир күн чыдасак, бүрсүгүндөн анан көзү ачыла баштайт. Бүгүн кичине ачып атты эле, азыр кайра жаап койду. Ошо достор. Анан көп эле бул жөн эле озвучка кылдат деп атат. Озвучка кылган жокмун мен достор. Мен сүйлөп аткан ушу мен. Но палапан. Эч ким ишенбей аткандай болсочу. Эми өзүм көргөзбөй эле коеюн дедим эле. Ушундай достор. Мындай кылганда кыпкызыл болот, жакындаганда капкара болуп калат. Так что бүгүн эс алдырабыз. Эртең если тирүү жакшы маанайда болгон болсо, анан бүрсүгүндөн көзү ачылып, секин жүндөр чыга баштайт. Бүгүнчө уктатабыз эми.